Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар жана угармандарым. Жашоо окуялары каналынын эмгектенген жамааты сиздерге кайрадан аманчылык каалайт. Дүйнөдө эненин сүйүүсүнөн өткөн ыйык, эненин сабырдуулугунан өткөн бекем нерсе жоктур. Ар бир таңды сүрөт кармап үмүт менен тосуп, ар бир кечти көз жаш менен узаткан Майрам эненин жүрөк өрттөгөн тагдыры сизге өмүрдүн, ишенимдин жана чындыктын кадырын эске салат. Мындан 18 жыл мурда тоо этегинде жайгашкан, кышкысын калың кар баскан кичинекей айылдардын биринде катуу шамал болуп жаткан. Ошол кечте Майрам эненин жалгыз кубанычы, таянар тоосу 5 жашар уулу Нурбек короодо ойноп жүрүп, заматта көздөн кайым болду. Айыл эли бүт көтөрүлүп, күнү түнү кол чырактар менен сай-сайды, токойду, дарыянын жээктерин бүт тинтип чыгышты. Бирок баланын бир дагы изи табылган жок. Дарыянын жээгинен Нурбектин бир түп өтүгү табылганда, айылдагылар сууга агып кетиптир байкуш бала деген суук өкүмдү чыгарышкан. Майрам эне ошол күнү эсинен таанды. Дүйнөсү заматта караңгылап, кабыргасы кайышты. Бирок баардыгы балаң өлдү деп ишендирүүгө аракет кылса да, энелик жүрөк бул суук кабарды кабыл алган жок. Жылдар бири-бирине уланып өтө берди. Ар бир кыш өтүп, жаз келген сайын Майрам эненин чачына ак түшүп, жүзүнө терең бырыштар түштү. Бирок анын карегиндеги үмүт оту бир саамга да өчкөн жок. Ал күн сайын баласынан калган кичинекей байпагын, сүрөтүн кучактап, жараткандан бир гана нерсени, баламды бир көрүп, жыттап, кучагыма басып, анан бул дүйнөдөн өтсөм экен деп боздоп тилек кылаар эле. Айылдагылар аны баласын күтүп, акылдан адашкан байкуш эне деп шыбырашып, боороруп карашчу. Ар бир дарбаза кагылганда, ар бир аяк табышы чыкканда Майрам эне ордунан атып туруп, каалгага чуркачу. Ал 18 жыл бою үйүнүн каалгасында, дарбазасында эч качан бекиткен жок. Балам келип калса каалга ачык турсун дээр эле. Ал эми бул үрөй учурган чындыкты айылдагы бир гана адам, ошол кезде чакан дарыганада иштеген айылга кадырлуу Гүлсара билчү. Бирок ал сырды көкүрөгүнө көмүп, 18 жыл бою тозоктун отунда күйүп жанып жашап келген. Жылдар өтүп, Гүлсара айкы стартка чалдыгат. Дарыгерлер анын саналуу гана күндөрү калганын айтышканда, ал абийир азабынан коркунучка чыдай албай калды. Күн сайын түшүнө ыйлаган эне менен чырылдаган сүрөт кирип, анын жанын койчу эмес. Ал өлүм алдында абийир азабын жеңип, чындыкты айтууну чечет. Бир күнү кечинде Майрам эненин үйүнө Гүлсаранын кызы ыйлап келип, апасынын акыркы сөзүн айтуу үчүн чакырып жатканын билдирет. Майрам эне ооруканага жетип келгенде, Гүлсара көзүнөн жаш агызып, калтыраган колу менен эненин колун кармады. Майрам эже, мени кечириңиз. Мен сизге улуу күнөө кылдым. Мени Кудай да кечирбесе керек, деди Гүлсара муунуп, араң дем алып. Ошол күнү Нурбек дарыяга аккан эмес. Аны балалуу боло албай жүргөн шаардык абдан бай, таасирдүү үй бүлөгө алып кеткен. Мен алардын сунушуна азгырылып, чоң акчага кызыгып, баланы аларга сатып жибергем. Суунун жээгине өтүктү да өзүм алдап барып таштагам. Сиздин балаңыз тирүү. Ал азыр шаардагы белгилүү окуу жайда окуйт. Анын аты Азамат. Бул сөздөрдү укканда Майрам эненин жүрөгү токтоп кала жаздады. 18 жылдык кайгы, азап, түнкү ыйлар жана саткындык бир заматта ачыкка чыкты. Эне ооруканадан чыгып, таң атканда шаарды көздөй жол тартты. Шаардагы чоң окуу жайдын алдында Майрам эне сааттар бою күтүп турду. Студенттер тобу сыртка чыкканда, ал көпчүлүктүн арасынан бир жигитти көрдү. Ал жигиттин баскан турганы, көздөрүнүн караганы,
Атүгүл башын кыйшайтып жылмайганы дал өзүнүн жаштыгын, маркум жолдошунун элесин эске алып турду. Энелик жүрөк заматта сокту. Бул менин балам, менин Нурбегим. Эне титиреген кадам менен жигиттин жанына барып, мукактана үн катты. Нурбек, уулум. Азамат таң кала карап, алдында турган карыган, чача агарган, көз жашка чыланып турган аялды көрдү. Эже, сиз кимсиз? Менин атым Азамат, деди ал сыпайы гана. Майра мени анын оң колундагы бала кезинде калган кичинекей меңди көргөндө чыдай албай бакырып жиберип, жигитти кучактап ыйлап жиберди. Балам, 18 жыл күттүм. Сени өлдү дешти, бирок мен ишенген жокмун. Мен сенин тууган энеңмин. Азамат башында мунун баарына ишенбей, өзүн багып чоңойткон ата-энесине чуркап барды. ДНК анализи жасалып, жыйынтыгы чыкканда, жана багып алган ата-энеси кандуу чындыкты моюнга алганда, Азаматтын дүйнөсү аңтар-төңтөр болду. Ал өзүнүн сатылып кеткенин, ал эми чыныгы энеси 18 жыл бою каалгасын ачык калтырып, боздоп күткөнүн билгенде көзүнө жаш алды. Азамат бардык байлыкты, шаардагы жашоону таштап, айылга өзүнүн чыныгы энесинин чакан үйүнө кайтты. 18 жылдан кийин чындык ачылып, эне менен бала бири-бирин тапты. Айылдагы каалга эми жабылды. Анткени күткөн уулу үйүнө кайтып келген эле. Жүрөктү сыздаткан 18 жылдык ажырашуу кубанычтын, мээримдин көз жашы менен аяктады. Кымбаттуу угармандарым, сиздер менен коштошуп жатып, бардык энелерге узак өмүр, аманчылык, ар бир үй бүлөгө бакыт жана биримдик каалайбыз. Ата-энеңиздерди жана жакындарыңыздарды тирүүсүндө кадырлаңыздар. Анткени убакыт эч качан артка кайтпайт. Кийинки видеолорубуздан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.